Салам достор. Ташпо Жумагулов мындай деп айткан. Кыргыз тили дүйнө жүзүндөгү эң бай тилдердин катарында. Анын айтымына караганда, биз кыргыз тилинин 30%-ын гана колдонобуз. Буга мисал катары күнүмдүк турмушубузда көптөгөн сөздөрдүн кыргызча аталышы бар болсо деле, биз орусча колдонуп келебиз. Мисалы, смайлик деген сөз. Биз смайлик дебестен быйтыкча деп колдонсок жакшы болот. Мына ушул сыяктуу сөздөрдү бүгүн шаар тургундары менен биргеликте кыргызча аталышын таап көрмөкчүбүз. Смайлик деген сөздүн кыргызчасы жылмайган да. Мимика болсо. Мимика. Смайлик кыргыз тилинде быйтыкча. Зарядник на кыргызском будет зарядник. Кубаттагыч. Кубаттагыч. Бирок кыргыз диалектинде көбү зарядник деп колдонот. Менин жеке оюм кандай десем? Топ не? Эме кубаттагыч десем болот. Телефон косойгуч. Кубаттагыч. Кубаттагыч. Зарядник кыргызча кубаттагыч. Сылкан кыргызчасы тилкем эмеси? Сылка бул жибергич. Шилтеме? Сылканын кыргызчасы шилтеме. Сылка кыргызча шилтеме. Катталуучу. Подписчиктин кыргызчасы катталуучу болот. Бешиктин кыргызчасы катталуучу. Катталуучу? Подписчик кыргызча катталуучу. Кол. Колго жок. Печать басуу кол коюлгон. Печат деген эмне экен? Бир ишкананын белгиси болсо керек. Басма жазуу? Печаттын кыргызчасы мөр. Печать кыргыз тилинде мөөр. Шарфтын кыргызчасы жолук болот, а өзбекчасы ромол болот. Шарф кыргызчасы моюн орогуч. Достор, көрсөтүүбүздүн калган бөлүгүн адаттагыдай эле көөнө сөздөрдүн маанисин чечмелөө менен улантабыз. Анда алдыда Манас эпосундагы көөнө сөздөргө токтолуп өтмөкчүбүз. Мискин байкуш бечара тентиген жайсыз адам дегенди туюндурат. Манас эпосунда төмөндөгүдөй саптар бар. 40 000 дилде кызыл бул айландырып башына, таланты карып мискинге, мискин менен бакырга. Мент же болбосо мерт, мына ушундай сөз Манас эпосунда кезигет. Бул сөздүн мааниси өлүм дегенди туюндурат. Белине таңуу каралдым, сени дагы кокустан мерт таптырып коет дейм, бет алганды мерт кылып. Мына ушундай саптар Манас эпосунда кезигет. Кийинки көөнө сөз бул мекер, амалдуу, алдамчы дегенди туюндурат. Мен ортого турайын, мекерин билем булардын. Мына ушундай саптарды Манас эпосунан кезиктирүүгө болот. Кийинки көөнө сөз машайык. Биринчи мааниси кадырлуу карыя дегенди туюндурса, экинчи маанисинде арабтарда уруу башчысы дегенди түшүндүрөт. Ал эми динден алып карасак, дервиштердин башчысы катары айтылат. Машайык келген эл толду, кең Ташкенттин талаага. Мына ушул саптар Манас эпосунда кезигет. Машаты биринчи мааниси Ирандын Мешхет шаарындагы чыгарылган килем машаты деп аталат. Ал эми өтмө мааниде кулпурган, куулуп турган деген маанини туюндурат. Машаты күрмө кийдирип, төрө Манас жолдошу. Машкур белгилүү, аты чыккан, даңкы таш жарган дегенди түшүндүрөт. Манас эпосунда төмөндөгүдөй саптар бар. Барганы байдын көп болгон, барчага машкур кеп болгон. Медер биринчи мааниси эне дегенди туюндурат. Ал эми экинчи маанисинде таяныч, жөлөк дегенди түшүндүрөт. Жакынынан жат болуп, көңүлү кирдеп дат болуп, элкин болуп элинен, медер кетип белинен. Медет жардам, жөлөк, колдоо дегенди түшүндүрөт. Мисалы, аны көрүп Алмамбет алдадан тилеп чоң медет. Мында Алладан жардам тилөө дегенди түшүндүрүп атат. Маша чиркей тура калды элеңдеп, тура турбас чагында Машаны тартып жиберди. Манас эпосунан ушундай саптарды кезиктирүүгө болот. Маслет бул сөздүн мааниси кеңеш, акылдашуу, пикир алышуу дегенди түшүндүрөт. Маслет кылып бакырып, Бакай баатыр ошондо аргындын уулу ажыбай акылманын чакырып, кара ногой бай жакып маслет кылып жатышат. Масеил
коо, кашат, жото дегенди түшүндүрөт. Масей элдин белинде, алай деген жеринде. Мартуу, калтыроо, калтыраак басуу дегенди түшүндүрсө, экинчи маанисинде коркуп кетүү, чочуп кетүү дегенди туюндурат. Байбичеге кеттиң деп, мартуу басып кетти деп. Мына ушундай саптар манас эпосунда кезигет. Кийинки көөнү сөзүбүз бул такилип. Такилип деген сөздүн мааниси сунуш, мойнуна жүктөө, тапшырма берүү дегенди туюндурат. Эпосто төмөндөгүдөй саптар бар. Сизди сурап келиптир, бир күн мейман болсо деп такилип кылып үйүнө. Кийинки сөзүбүз касиде. Касиде сөзү эки мааниде колдонулат. Биринчи мааниси сүйүү, накыл же кекетүү ырлары дегенди туюндурса, өтмө мааниде дин боюнча алып караганда жин кирген адамга окуй турган же ооруну эмдей турган арабча дарым. Эпосто төмөндөгүдөй саптар бар. Жадыгөйдү калтырбай, канык билчү Алмамбет. Касиде менен сыйкырды, анык билчү Алмамбет. Кийинки сөзүбүз бул касирет. Кайгы, капа, убайым, сары оору дегенди туюндурат. Адамдын жанын кыярбы? Касирет менен кайгысы, ашык болгон балдардын асман жерге сыярбы? Мына ушундай саптарды эпостон кезиктирсек болот. Кийинки сөзүбүз бул кез. Кез деген узундук өлчөөчү курал. Коргошундан коту бар, мойнуна аскан буту бар. 40 кез найза кармаган, кыйырына бенди барбаган. Мына ушундай саптарды манас эпосунан кезиктирсек болот. Кийинки көөнү сөзүбүз бул кезенде же болбосо кесенде. Анын биринчи мааниси боору менен сойлоп жүрүүчү дегенди туюндурат. Ал эми экинчи маанисинде чагуучулар, уусу барлар дегенди түшүндүрөт. Манас эпосунда төмөндөгүдөй саптар бар. Кезендеси мол болор, чытырман токой чер болор. Арс кесенде анда бар, ар бир түрлүү аңдар бар, адам билбес жандар бар. Мына ушундай саптарды манас эпосунан кезиктирсек болот. Кийинки көөнү сөзүбүз бул көйкап. Анын биринчи мааниси мифологиялык жактан караганда көйкап бүткүл дүйнөнү курчап турган тоо дегенди түшүндүрөт. Ал эми өтмө мааниде Борбордук Тянь-Шандагы өрөөн көйкап деп аталат. Эпосто төмөндөгүдөй саптар бар. Көйкап тоонун кериден жин менен бар алатак. Кийинки сөзүбүз көйкашка. Анын биринчи мааниси өтө мыкты, баатыр, чыгаан, эл бийлөөчү дегенди түшүндүрөт. Ал эми экинчи маанисинде мыкты бүлүк атты дагы көйкашка деп аташат. Мисалы, эгей шыгай көйкашка, эсинер элден бир башка. Эми эмне дедиңер? Ар бириси манаска тете эр ошол, 40 жерден келген жолдошу. 40-нын жөнү 40 башка, 40 кылымдан чыккан көйкашка. Мына ушундай саптарды манас эпосунан кезиктиребиз. Көйдөк сөзү эки мааниде колдонулат. Биринчиси бала дегенди туюндурса, өтмө мааниде акылсыз, эси жок, алаңгазар, балача аракет кылган деген маанини туюндурат. Эпосто төмөндөгүдөй саптар бар. Көйдөк бала турбайбы, калп айтса Кудай урбайбы? Көйдөк эрди жөөлөтүп, бейжинге байлап алганы, ыгын келсе сырдашкан, ылайык болсо муңдашкан, көйдөк болсо күйүлдөк, көп сүйлөшпөй жөн кайткын. Мына ушундай саптарды манас эпосунан кезиктирсек болот. Кийинки сөзүбүз бул көөлүк. Көөлүк деген унаа, жалпы эле мине турган мал маанисин туюндурат. Эпосто төмөндөгүдөй саптар бар. Көөлүгүнөн айрылып көп адамдар жөө болгон. Демек мында минген атынан айрылып калды дегенди туюндуруп жатат. Достор, жогорудагы сөздөрдүн орусча аталышын эмес, кыргызча аталышын күнүмдүк турмушта колдонууну адатка айланталы. Бул да болсо кыргыз тилинин өнүгүшүнө салымыбыз деп билебиз. Көрсөтүүбүздүн негизги максаты кыргыз тилин өнүктүрүү, таза так сүйлөө жана колдоо болуп эсептелинет. Ошондуктан, урматтуу теле көрүүчүлөр, кыргыз тилинде сүйлөйлү, кастарлайлы, урматтайлы, сактап, келечек муунга өткөрүп берели. Бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.